жаш кичүү жигит 2 балалуу мени сүйүп үйлөнөм деп жатат. Жаш кезде турмушуң жалгыз гана өзүңдүн колуңда деп ойлойсуң. Бирок жашооң кээде сен ойлогондон таптакыр башка нукка бурулуп кетет экен. Жашоо ата-эненин мээриминен чыгып, башка бир адамга байланганда түп тамырынан өзгөрүп кетерин билбейт экенсиң да. Мен да тагдырымды бир эркекке байлап, аны сүйүп, сүйгөн адамымдан балалуу болдум. Бирок таптакыр мен каалабаган адам балама чыныгы ата болоору оюма да келген эмес. Ооруканалардын биринде медайым болуп 2 жылдан бери иштейм. Удаа төрөгөн 2 балам бар. Сүйлөшүп жүргөн башка, үйлөнгөндөн кийинки турмуш такыр башка болот тура. Баш кошкон соң күйөөм менен тил табыша албай, 2 балам боюмда бар кезде эле төркүнүмө баса бердим. Айды алып берем деп сөздүн гүлүн терген күйөөм ажырашууну эле күтүп жаткансып, ата катары балдарына келип, бир дагы жолу жардамын берген жок. Турмуштун оор кыйыштарына өзүм туруп, балдарым башкалардан кем калбасын деп, тапкан ташканымдын баарын бердим. Быйыл ажырашканыма 2 жыл болот. Жалгыз бой аялды эркектен көзү катып калган деп ойлошобу? Ар түрдүү сунуштарды айтып, мага турмушка чык дегендер болду. Бирок аларга көңүлүм чаппады. Анын үстүнө азыр адамдын ишениши кыйын болуп калбадыбы? Ойдогудай, адам жолукпай жүргөн кезде бир жигит мени жактыраарын айтып, сүйүүсүн билдирди. Ал унаа айдап баратып, бир аз кырсыктап, белин кокусатып алып, биздин ооруканада жатып, дарыланган бейтабым болчу. Келбет десең келбет, бой десең бой, баары түп келишкен жигит. Экөөбүз тил табышып, ийне сайганы кирген сайын мени тамашалай сүйлөп, кепке тартып атып, тааныш болуп калганбыз. Кийинчерээк сезимдерин билдирди. Андан кийин дароо эле турмуш куруу сунушун айтып салды. Жигит менден 10 жаш кичүү. Мен ага кой, мунуң уят деп жаныма жолотпой, сунуштарын кабыл албай жүрдүм. Бирок анын чындап жакшы көрүп калганын сездим. Канчалык өзүмдүн алыстатуунун жолун издеп, четке какканыма карабай, мага турмушка чыгыңыз дей баштады. Сен жаңылышып жатасың. Турмуштан ордуңду тапканга шашпа. Сен сүйүп калчу кыз кездешпей жаткандыр. Өз теңиңди табасың десем да артымдан ээрчип жүрдү. Бир күнү сизсиз жашай албайм. Эмнеге сүйүүмдү тебелейсиз? Өз теңиңди тап дегениңиз мени өзүңүзгө тең эмес дегениңизби? Деген смс келди. Жаш кыздар калбай калыптырбы? Эрмектегениң токтот деп жазып жиберсем, ызаланып унаасын дагы катуу айдап баратып, кайра кырсыктаттыр. Дагы жакшы кырсык жеңил болуп, аман калды. Ошондон кийин ага жумшак сүйлөп, аны менен мамиле түзүүгө аргасыз болдум. Азыр жолугуп турабыз. Мен да ансыз жашай албайчудай болуп баратам. Көнүп алдым. Ата-энеси мага үйлөнөөрүн айтса, каршылыктарын айтып, урушуп коюшкан. Алар макул болбой тургандыгы анык дечи. Эч кимге айтпай никеге туруп жашай берели. Анан башка жака көчүп кетебиз деп жатат. Эмне кылсам?